карайган жүрөгүм агарды. Бул менин экинчи байлыгым болду. Үчүнчү байлыгым Мои две мечты, мои два первых намерения, можно так сказать, выполнили, да, я 30 жыл көчөлөрдө жүрүптүм, бир ата-энеме бир кызмат кылбаппын. Ишенген эмес эле мен ушу 10 күндө там коронго түшөт деп. 70-ке чыксаң дагы эрте ийгиликтин кечи жок экен. Бывших не бывает дейт, өзүм негизи военный болуп иштечүмүн. Чынды айтсам, мен ишенчү эмесмин. Кантип эле бир айда коронго түшүрүп коюшат. Анан биздин жаштагы немелерде ушуну окуу жайы бар экен деп. Эми имиштер менен эле келдим эле. Кандай болор экен деп. Анан бул жака келсем, бардыгы жакшы. Аябай жылуу, жумшак тосуп алышты. Өзүм тууралуу айта турган болсом, эң болу келгенде эле ал жакта айткам, эми сакалдуу баш менен айырмачыларды бир нече жеткенде тамеки тартып элем да. Анан кийин келген ошо ниет кылдым, тамекини таштайм дедим. Келгенде ушу жарым пачка тамеким бар эле, келдим да аны бурадым, ыргыттым. Шүгүр, мынакей 30 күндөн бери тамекини таштадым. Ишенген эмес эле мен ушу 10 күндө там коронго түшөт деп. Жараткан Аллахтан чек шүрөлөр болсун. 10 күндө коронго түштүм. 15-20 сүрөлөрдү жаттадым. Жогорку билимдүү 3 дипломум бар. Кече жакында Кыргыз Өзбек университетинин юридический факультетинен бүттүм. Бирок бардык дипломду 35 жыл, 40 жыл иштеген, айыл өкмөт иштегенди чогултуп келгенде мен бир айга алмаштырбайм да. Себеби бул жерде Алланы таптык. Пайгамбарлардын сүннөтүнө, сахабаларынын кылган кызматыны кылып, биз дагы мына көпчүлүктүн катарында сиздер менен ушу жаннат, Фирдаус жаннаттарда көрүш насип этесиң. Тамганы 10 күндө баарын жаттап, күнү түн жатып алып, алиф, ба, та деп, нар жатып, бер жатып. Мана болот экен, 70-ке чыксаң дагы эрте ийгиликтин кечи жок экен. Эрте эле кечи жок экен. Вы мои две мечты, мои два первых намерения, можно так сказать, выполнили, да, я начал читать Коран, иншаллах, и поставил свой намаз. Иншаллах, Аллах меня поддержит, и я никогда не брошу пятикратный намаз, да, и Он меня тоже в то же время не оставит. Большое вам хочу за это сказать спасибо персонально. мен буга чейин намаз дагы окуган эмесмин. Жашым 61ге чыгып, намазга жыгылып келем, ушерге келип намазымды тикалап эме кылдым. Аллага шүгүр. Мен дүйнө ишин эле кылып жүрө берген экен, дүйнө, акча, чыныгы байлык ушерде экен. Ушунга аң сезим жетти. Биринчи ушердеги байлык мен Аллахты таныдым. Биринчи байлыгым Аллах болду. Экинчи байлыгым карайган жүрөгүм агарды. Бул менин экинчи байлыгым болду. Үчүнчү байлыгым калган өмүрүмө Аллага кызмат кылам. Мен бул жака келип аябай чоң таасир алдым да, чын айткандачы. Буга чейин өмүрүм караңгылыкта эле өткөн болчу да. Азыр келип, жүзүбүздөн нур жаркырап, баардыгы ыйманга жүрөк кирип, ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах деген жакын жүрөккө кирип, аябай мындай айтып берсем көп да сөздөрчү, аябайчы. Мындай 360 градуска өзгөрүп баардыгыбызчы. Улуга болгон урмат, кичиге болгон ызат, ата-энебизге болгон мамилени үйрөндүк. Динди киргиздик, жүрөгүбүзгө кантип туура жашашыбыз керек экен. Намаздарыбызды бекемдедик. Бир гана 5 убак намаз менен эмес, нафил намаздарды, тахажжуд намаздарды үйрөндүк. 15 күндүн ичинде Куранга түшүп калуу деген мен үчүн аябай чоң жетишкендик да. Мен өмүрүмдө ойлогон эмесмин, Куран окуйм, ушу Куранда тамгалар жаттайм депчи. Бирок Алла Таала кааласа берип коет экен да. Мен эң эле катуу таасир алган нерсем бул жерден каракелердин жумшактуулугу, адамга мамиле кылганы өтө мага чоң таасир берди. Алла жолуна чыгып жүрөбүз, бирок мындай жумшактык сыпатты мен бул жерден өтө катуу таасир алдым. Өзүмдүн кемчилдигимди пайкадым да, бул мээне өтө бир жумшактуулук менен таркайт экен, кичипейилдүүлүк менен таркайт экен деп 3 күндө чыкканда да каракелер мен кызмат кылам деп өзүм кичипейилдик келет десем, жок сиз отуруң деп булар ушул барып кофелерди беришип, аябай мен отуруп алып ичимден ыйладым да. Бул суроо биз ушул жашка келген кезде көп
ойлонтот экен. Акыретке кантип барам? Кандай жол менен барам деген. Мына ушул суроого жоопту ушул бир айдын ичинде алган билимибизден таптым го деп ойлойм. Билим алуу бул ийне менен кудук каскандай дейт. Мен бул дин илимин үйрөнүүдө ийнени жаңы эле колума кармагандай гана болуп атам да. Мен 12 жашымда атама Куран окугам. Кулкуллабат депчи. Бүгүнкү күндө ушул медреседеги бала Ихлас сүрөсүн окуса асман менен жердей болот экен. Мына бүгүнкү күндө биздин устаздардын, шейхтерибиздин тилеги дагы ушул болуп атат. Ушул медреседен өскөн, билим, таалим алган балдарыбыз, жаштарыбыз ушул жалпы кошуналарыбызга, жалпы дүйнө жүзүнө ушул дин тараткандын борбору болсун деген ойлор. Мен дагы ошону каалар элем. Ушул 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт. Биздин жаш балдарыбыз 50 жылдан кийин ушул дүйнөгө дин таратуу боюнча Кыргызстандын жерибиздин, элибиздин борбору болот деген үмүттү. Москвада жүрүп, орус пейил болуп, орус характер болуп, текеберликтин туу чокусуна жетип калган дедим да. Текеберликтин туу чокусуна дедим. Экинчиси тамеки. Тамекисиз уйкудан туруп, тамакка карабастан тамеки чеккен адам болчумун. Биринчи тамекимди алып. Келдим, иншаллах таштадым, и мындан ары да таштаганга ниет кылдым. Анан келип текеберчиликте 3 күн даватта мен кызматты түшүндүм. Мен ушул кызматты ата-энеме кылган эмес экен. Мен ошону түшүндүм. 30 жыл көчөлөрдө жүрүпмүн, бир ата-энеме бир кызмат кылбапмын. Шейх уста, сиздерге рахмат, сиздерден 5 устаздан 5 нерсени түшүндүм. Биринчиси, Усман устаздан мен сабырды түшүндүм. Сабактарга келбейбиз, отурабыз, кааласак жатып алабыз. Бирок ушундай сабыр кылат экен, мен ушул сабыр кылышка үйрөнүшкө аракет кылдым. Абдукадыр уста, сизден жөнөкөйлүктү түшүндүм. Сиздердин сабагыңыздан биз канча жөнөкөй болсок ошончо жакшы экенин, бирөөнү оңдошту эмес, өзүмдү оңдошум керек экенин түшүндүм. Бул жерде Мурат устаздан эч нерсе эмес деген сөздү түшүндүм. Бир нерсе болсо эч нерсе эмес, боло берет, эч нерсе эмес, Алладан деген. Нурулла устаздан мен акчам менен чечип калган деген убакытка жетип калган адам болчумун. Нурулла устаздын сабагынан мен акчам эч нерсе чечпейт, Аллах чечет дегенди жүрөк алып келдик. Иншаллах акырындан келип атат. Мындан буяга ниет кылдык иншаллах. Биринчи ата-энеме кызмат кылууга, ата-энеме кызмат кылып, атамды ушул жерге алып келүүгө.